Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30-июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Новопавловканын бүтөр жери, Воен Антоновканын башталышында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир аз түндүгүрөктү карай басып барганда 1 километр аралыкта тынчтык конушунан бүгүн бир сиздерге сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Азыр биринчиде болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Фрунзе жана Токтогул көчөсүнүн кесишинде турам. Жанымда буякта мына биогумуз саткан бир дүкөн бар экен. Ошонун жанында Токтогул көчөсү менен 1 километр түндүк карай басканыңыздарда Улук Мырза көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерде азыркы учурда бир аз ремонт иштери жүрүп атыптыр. Анан бул жерге чейин көптөгөн маршруттар келет жана үйдүн алдына чейин 290-чы, 211-чи жана 9-чу автобус барат тугандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйдүн жайгашкан көчөсүнө да жетип келип калдым. Бул мынакей Улукбек Мырза көчөсү, тынчтык конушу. Сиздер бул жака эгер түз Бишкек шаарынан келип жатсаңыздар 290-чы маршрутка менен келсеңиздер болот. Жана бир 200 метрдей чыгышты карай бассаңыздар ал жерден 211-чи да маршрутка өтөт экен жана 9-чу автобус деле ушул жака чейин келет. Сиздер бул жак менен түз чоң трассаны түшүп келип, бул Улукбек Мырза көчөсүнө киргениңиздерде катардагы сол тараптагы 3-чү үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат тугандар. Анан бул көрүп турган чоң көчө бул Профсоюзная көчөсүнүн уландысы болуп калат экен. Жакын аралыкта бул чоң көчө деле бүтүү ыктымалы бар дейт тугандар. Бул Профсоюзная көчөсү билгениңиздердей Кудайберген базарынын ылдый тарабындагы чоң көчө болуп калат. Ошонун уландысы ушул жер экен. Андан ары сатылуучу үйгө барып калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей тугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Түндүк чек арасы бул Шабдалы багына чейин болуп калат. Түштүк чек арасы бул гараждын ал жагындагы түндүк жактагы заборуна чейин болуп калат экен. Көчө тараптан мына ушундай көрүнүштө көрүп турганыңыздардай вороталар коюлган жана көрүп турганыңыздардай пескоблок менен көчө тараптан тосулуп тур. Буякта гараж. Андан ары мектеп боюнча айтсак 1 километрдей аралыкта мектеп бар деп айтты. Жөө кенен эле барып келсеңиздер болот экен. Жана садиктер 3 садик бар деп айтты үй ээси. Садиктер деле бар экен. Эми мына киргенде эле ушул жерге септик орнотулуптур тугандар. Андан ары түз кирип калган маалыматтарды берейин. Жердин аянты 4 соток тугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт баары бар экен. Сатууга даяр дейт. Кимден ким алса сразу эле өткөрүп беребиз, эч кандай проблемасы жок деп айтты. Мынакей бул короосу көрүп турганыңыздардай бул жакы стяжка. Анан үй жөнүндө айтсак узун турасы 9x13 экен. Сокмо менен бүтүрүлгөн тугандар. Узун турасы 9x13 жана бул жакта гараж пескоблок менен бүтүрүлгөн. Анан гараждын арт тарабында бул жерде дагы бир помещение бар экен. Менин оюмча отункана окшойт. Андан ары азыр үйдүн ички тараптарына көргөзөйүн да калган маалыматтарды дагы үйдөн чыккандан кийин бул жактарды көргөзүп берем тугандар. Суу, свет бар экен. Отопление, паровой отопление деле бар. Канализациянын суусу септикке куюлат тугандар. Мына киргенде эле мондай коридор. Бул коридордон биз калган бардык бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Оң тарапка киргенде эле бул жерде бир мондай бөлмө. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Дуалдары жарымына чейин кафель, жарымынан үйдө турабы шпаклёвка экен жана потолок гипсокартон тугандар. Отоплениянын котелу ушул бөлмөгө орнотулуптур. Ал электр энергиясы менен жана көмүр менен иштейт экен. Эми кайра эле коридорго чыгып түз келсек, бул жакта дагы бир бөлмө. Азыркы учурда үй ээлери тугандар бул жерде жашабайт. Ошондуктан мынакей бир бөлмөгө ушундай керектүү буюмдарын жыйнап коюптур. Бул бөлмөнүн дуалдары обой, потолок гипсокартон жана түндүк тараптан бир терезе орнотулуптур тугандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар. Андан ары ушул жерден оң тарапка кирсек, бул жерде мынакей дагы бир мондай бөлмө. Пол, чыгыштан болгон пол, түндүк тараптан терезе орнотулган, дуалдары жидкий обой жана потолок гипсокартон тугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Эми бул бөлмөдөн чыгып калган бөлмөлөрдү силерге көрсөтөйүн. Бөлмөлөр аралык эшиктер мына ушундай эшиктер орнотулган тугандар.
сапаттуу да эле көрүнөт. Келсеңиздер дагы өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот. Окей, бул жакта дагы бир бөлмө. Потолок гипсокартон, дуал обой. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштүү үйдүн uzun turası 9'ga 13 tuğanlar. Андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, мынакей. Бул жерде эле дуалдары жидкий обой, потолок гипсокартон жана түштүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле кире беришке чыгып, мына бул жерге келип, оң тарапка кайрылсак, бул жакта мындай душ, ванна, туалет бар экен. Дуалды жана пол кафель, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Түштүк тараптан форточка орнотулуптур жана көрүп турганыңыздардай арестон менен суусу жылыйт экен. Жана могу перехожканы деле могул жерде мындай бир аз жай бар экен, кааласаңыздар бир кандайдыр керектүү буюмдарды сактаган же болбосо бир жер кыласаңыздар болот бул жерде деле. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми осуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Бул жака дагы бир септик ташталыптыр туугандар. Анан отункана, гараж. Окей. Анан алды тараптарында вишня бактары, алма бактары. Тек кошуна үйдө эле сатылаптыр туугандар. Экөөсүнүн эси бир. Кааласаңыздар келгенде биргеликте көрүп кетсеңиздер болот. Кайсынысы жакса, ошонун бирөөсүн алсаңыздар болот. Азыр мындан кийинки роликте бул үйдүн видеосу чыгат, анын деле видеосун толук түрдө көрсөңүздөр болот. Аны өзүнчө бир видео кылам азыр туугандар. Андан ары. Окей, бул алды тараптагы короосу, бул жерге кандайдыр жер жемшексеңиздер болот экен. Тегеренде тосулуптур мондай зымтор менен. Жана мына бышып турган өрүк багы. Өрүк баг бар дагы түз, бир аз бул жакка карап бассак, летний душ. Жана үйдүн тышкы тарабында туалет бар экен туугандар. Өрүк. Окей. Биздин где-то 40% көрүүчүбүз чет өлкөдөгү туугандарыбыз. Кореядан көргөндөр бар, Турциянан, Россиядан. Окей, туугандар Кыргызстанда, Бишкекте өрүк ушундай бышып аткан учуру. Эми темадан чыкпай калган маалыматтарды берели. Эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бул үйдүн баасы эле калды айтылбаган, баасыны $39,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 4 сотук, кызыл китеп, тех паспорту баары бар. Үй узун турасы 13/9. Шифр туугандар Андулин экен, аны айтып аптырмын. Анда айта кетейин. Негизи жөн шифрга караганда Андулиндин баасы кымбатыраак болчу эле туугандар. Там жагын көргөзүп турмун, бакта бактар тосуп калды. Анда эле көргөзө кетейин да. Баасы $39,000 сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга калтырам. Сону окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды айтып аттым эле туугандар. Туруп эле темадан чыгып кеттим. Жерден 4 сотук туугандар. Могу чоң трассага деле жакын, Бишкек шаарына деле жакын, 3 маршрутка бул жерге чейин келет. Свет, суу бар, отопление бар. Радиациянын септикке коюлат. Кыскасы мектептер деле жакын жерде, садик баары бар экен. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот туугандар. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага ээсине чоң жардам берген болсо, жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Анда эмесе мен силер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.